Биринчи эле суроо болсун, ошо айтсаңыз, ушу деги эле Кыргызстанда ушу зордук зомбулук күч алып жатканы сизге да мындай байкалып жатабы? Эми мага эмес баарына эле байкалып жатса керек. Кулагы уккан, көзү көргөн, элдин арасында жүргөн кишилерге эле мындай байкалып жатса керек. Анан буга дагы эмне үчүн мындай маалымат болуп атат, баягы азыр маалымат тез тарайт да. Биягынан зың десе тияктан дүйнө жүзүнө угулуп кетет да. Ошонусу да бар да. Маалыматтан тышкары аз эле киши калыш керек. Да, акыркы жылдары аябай эле мындай пандемиядан кийин, пандемия убагында ага чейин деле ушул зордук зомбулук көбөйүп атат. Жапа чеккендер, укуктары бузулган жарандарыбыз көп кайрылат эмеспи? Азыркы учурда кандай кайрылгандар болуп жатабы? Болуп жатпай эле кайрылгандар көп. Бизде жанагы укуктук юридический программабызда 15 уголовный ишибиз бар да. Экөө өлтүрүү боюнча, 3 даже. Анан ошонун ичинен эң улуусу 78-де зордуктаган. Эң кичүүсү 4 жашында зордуктаган, азыр 5ке чыкты. Ошону биздин адвокаттар, анан кийин дагы биз жакшы адвокаттар, 4 адвокаттар ошолорду коргоп атабыз. Мен өзүм мурун как психолог катары көбүрөөк иштесем, азыр болсо укук коргоочу катары юрист болбосом дагы көнүп деле калдым. Ушунун баарына өзүм катышам. Жанагындай тиги соттук отурумда катышам да. Сиздер ошо колдоо көрсөтөбүз деп жатпайсызбы? Анан ошо кандай колдоо көрсөтөсүздөр? Ошондо мындай коомчулукка ачыктап айтсаңыз, себеп дегенде билбеген жарандарыбыз да бар да. Бизде болсо эми көп жылдан бери иштейбиз, билбегендер деле бар дечи. Бирок мына бизде МВДда, башка МТСР, министерство, баардык жерде телефондорубуз бар, сайтыбыз бар өзүмдүн, ТикТокто, Фейсбукта, Инстаграмда да барбыз. Жакында эле биз жаңы жаш ошо пиар менеджер алдык, иштешип атабыз. Эмне үчүн дегенде, любой уюм өзүнүн кызматын көрсөтүш үчүн телефондорун берип, биз барбыз. Биз тияктан каржы алдык. Анан бул эми грант бергенде жөн эле бир 2 кишиге берип койбойт. Ошону айтып, мына биз азыр правительство деген эмеден 2 жыл болду. Ошонун негизинде жанагындай бизде мүмкүнчүлүк бар да, адвокатты жалдап, анан мындай бир элге чыгарып, баягы жакында эле пресс-конференция бердик да. Анан соттук отурумдарда бизде эң эмеси мына 9 жылдан 10 жылга кетти зордуктоо боюнча. Анан экинчиси болсо жана 78-деги байбичени зордуктаган, жаап коюп, кайта эметип, тигин деле ошондой болгондо, ошол мына 5-жылга кетти. Анан эми биринчи иретте элдер мамлекетке дагы, бизге дагы ишенич болуш керек. Ошо момундай кылмыш болуп туруп, ала жаап койсо, элдер көрөт да, угат да. Мындай боло берет экен, тигинин акчасы бар экен, бул жаптырып коет, менин байкуш менин колуман эмне келет деп туруп отуруп калышат. Кайрылганы кайрылат, кайрылбаганы кайрылбайт. Анан бизде эми мындай бир бейиш болбосо дагы эмеге жакындап калышыбыз керек эле да. Мына мамлекет деле мына иштедик, кыйраттык деп атат, мамлекет деле грант алып атат, бейөкмөт уюмдар деле иштеп атабыз. Анан ушу баягы эме кайрылуу жолдош болду бейөкмөт уюмдары, биз деле кошулдук, эми бүт баарына кошула албайт. Ошол жерде бир жарым жылдын ичинде кандай зордук зомбулук болгонун, өлтүрүү болгонун, зордуктоо болгонун баарын атап эметти да. Ошондо бир 20га жакын экен да, резонансный иштерди да, майда чүзөсүн айтпай коебуз. Анан мен мурун дагы эмеден дагы пресс-конференцияда да айткам, ошо резонансный иштерди бирден мына Оазис деген алыптыр, ал эми алардын финансылык мүмкүнчүлүгү бар экен, тиги адилеттен жалдашыптыр.
başka uyumlar dele ушинтип туруп резонансын иштерди бөлүп алсак анан кылмыш эгерде жабык бойдон калса бул аягы ишенбөөгө алып келет, эл ишенбей калат. Мен ушул мисалды дайым эле айтып келем. Мындан бир 4 жыл болуп калды го дейм да. Түптөн бир зордуктоо болуп, анан биринчи инстанцияда райондук сот аны эме жанагындай 12-13 жыл берген, тастыкталган. Анан областной мындай случайно болуп калды деп коюп туруп 1,5 жылбы 2 жыл кылып туруп, анан кийин бизге кайрылып мен ушул жогорку сотко катышкам да. Анан ошол жерде тиги 16дагы кыз, 16га да чыга элек, тиги 35-деги 37-деги киши. Анан кийин уялбай туруп айтышты да, кыз өзү каалаган дедим. Анан мен айттым, ойтобо бул өзү кааласа дагы тиги эме күнөөкөр да. Ошон үчүн анан кийин дагы биз жогорку сот обжалование не подлежит. Анан ата-энеси дагы ошону айта койгулачы, колуңардан келбегенден кийин ким ишенет деди да. Бул ушундай бир резонанстуу ишти эгерде жабык бойдон же болбосо тиги эмесин тиги толук албаса эл угат да, көрөт да. Ушундай болот экен деп туруп кылмыштар ушу эмне үчүн болуп атат? Кылмыштын аягына чыкпай калып, жазасын албай калып, эмне үчүн албай калат? Мына жакында эле тиги жогорку сотко биз да катыштык. Чүйдүк областной сот аны кичине жумшартып коюптур. Ал ошол статья менен 1-2 жылдан кийин эмеге чыгып кетиши мүмкүн да, пробацияга. Киши өлдү, аялы өлдү. Анан 2 жыл, 3 жылдан кийин чыккандан кийин элдер көрөт да. Ушуну жана пробацияны түшүнүш керек. Жаңы закон болду, анан кийин кодекстер кабыл алды. Анан чоң кылмышты дагы кылмыш мурун кылмыш болсо пробация деген мындай киши өлтүрүү болгондо болчу эмес, азыр ошол кирип калыптыр да. Аралчы ушу негизи кыз келиндер көп кайрылат деп жатпайсызбы? Ушу арасында эркектер дагы ушу зордуктоого же ушу зомбулук жапа чеккендер барбы сиздерде? Кайрылабы сиздер? Эркектер деле эми мен айтпайм, аябай көп кайрылбайт. Эркектер деле азыр жапа чегип атышат. Эмне үчүн дегенде мына тиги азыр кичине ролдор кээ бирөөнүкү өзгөрүп калды да. Ким табышкер болсо, ошол кто это тот заказывает музыку деген бар эмеспи, кто платит дегендей. Анан табышкер аялдар жана психологиялык басмырлоо кылып, же болбосо ала качып кетсе, анан кийин болсо самодостаточный кыз келин болсо, анан аны болсо телпеге колуңан эчтеке келбейт, эметпейт деп туруп ичип кетип атышат, наркоман болуп кетишет, кумарчы болуп кетишет эркектер. Эркектерге дагы тиги бир кризис центр ачып илгери эмес, 6-7 жылдан бери. Анан эркектер намыстанып аякта эмне бар эле деп. Анан бирок бизге психологторго келишет. Телефон bizde işteyt 51-26-40 8'den 8'ge çeyin işteyt. Murun bolsa gündür tündür işteyçi bizde mümkünçülük bolbay kaldı. Şonun üçün bizge kayrılsa bolot. 31-64-66 telefon ушуларга кайрылып дагы сотовый телефонду дагы алып алса болот да. Ушул үй бүлөлүк зордук, зомбулук негизи эле үй бүлө болгондон кийин бир түтүндү булатып жашап жатышкандан кийин ушу зордуктоо, зомбулук, ушу сабоо, бири менен пикир келишпестик, булар эмне себептен чыгып кетиши мүмкүн деп ойлойсуз? Эми себептери көп эле. Жөнөкөсүз менен айтканда кыргызда бар эме уруш эмнеден чыкты деп, сатанын башынан чыкты деп коюшат. Эми тамаша элечи. Бирок биринчи эле себеп бул коомдо бизде да кыздарга, аялдарга карата мамиле. Значит, түзүлүп калганда ушундай боло берет. Динди чала түшүнгөн адамдар болсо менин артымдан эки кадам артка бас. Sen okubашың керек, sen мына менин жөн эле кулум болуш керек деп туруп, мына бизге келгендер даже ошол жанагындай намаз окуп, сакал коюп, анан кийин жума намаздан келип туруп, анан кийин бутун көтөрүп туруп, таманын балдарына дагы өзүнө дагы өптүргөндөр бар да.
Эми мындай зордук зомбулуктун түрлөрү жанагындай психологиялык, экономикалык, сексуалдык болот. Анан жанагындай физический дейт, кол көтөрүп сабак бөлгөнчө ушундайлар көп эле болуп атат. Чоң кызматта иштегендер деле бар. Өзүңүз айтып жатасыз да Угуп атам. зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер болобу же жарандар деги эле жалпы жарандар бизге кайрылса болот, биз жардам кылабыз депчи. Ушул жардамдын баары акысыз көрсөтүлөбү? Бизде акысыз көрсөтүлөт, бизде убактылуу жаткан жай бар. Анан биз көптөн бери иштейбиз, биз жалгыз эмеспиз. Ошто, Нарында, Таласта, Жалал Абадта, Чолпон Атада да бардык жерде өзүнчө иштеген кризистик борборлор бар да. Ошолорго кайрылса болот. Анан телефондорун эгерде билбесе, мен жанымда жок экен, бизге чалып туруп, биздин телефондор бар. Эгерде бизге бүт региондордон кайрылышат. Анан ойлошот Бишкекке селет, жанагындай соттук мындай иш жүрсө биз ага жардам бере албайбыз да. Анан кийин психологический жардам берип, кээ бирде мен дайым эле ушуну айтам, телефон чалып, мынтип айтат, билбейм, же мен өлтүрөм, же мени өлтүрөт деп. Мондай жетер жерине жетип калганда бизге кайрылышат. Тим эле укмуш таяк жегендер болот, кышында баласын кучактап, көчөгө чыгып качып, эптеп бир машина таап келгендер болот. Анан эми бизде эмне үчүн бизде коомдо агрессия көбөйүп кетти. Жанагы кышында эми Бишкекти түтүн басып калды деп айтпайбызбы, Анан ушул агрессия мындай ошо түтүндөй эле басып турат. Элдер кээ бирде мындай көтөрүмсүз болуп калды. Троллейбуска же автобуска түшсөңөр, бирөө бир десе эле болду, тияктан кыйкырат, урушуп эле ушундай мындай бир өзүн мындай токтоо кармаган адамдар бар дечи. Баары эле андай эмес, бирок мындайлар көп болуп калды. Негизинен ушу кайрылгандарга биз моралдык жактан жардам көрсөтөбүз деп жатпайсызбы? Анан ушу ИИМ кызматкерлерине, ушу МВДга, участковойлорго айтасыздарбы, ушундай факты катталып атыптыр, ушуларды барып жөнгө салып коюңуздар депчи? Жок, биз алар менен иштешебиз тыгыз эле. Жөнгө салып коюу дегенде биз аларга барып туруп жардам бере албайбыз да. Сразу эле эгерде өзү эметпесе, биз өзүбүз чалабыз. Тетиги эмеде ушундай болуп атат, чыга албай атат деп туруп, бир участковыйлар менен, милиция менен биз тыгыз мындай иш алып барабыз. Анан кийин кээ бирде түшүнбөй. Жакынкы арада ушу милиция кызматкерлери менен ушу зордук зомбулук фактысы катталып калбадыбы? Анан ушунда эл кичине мындай ачыла албай калды да, ошо кимге ишенерин билбейчи. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мен соцсетке деле жаздым кыска кылып туруп. Бул айванчылык, конечно, ишенген милицияны, бизди кайтара турган милициядан чыгып атканда, жалпы эле вообще эркектерге дагы мындай бир көө жаап атат да. Ушундай кызматта туруп, анан эми жалпы мен эркектерге кайрылып кетем. Эгерде өзүңөрдүн жанындагы бир 5 кишини бир маалымат берип, койгула, биз дүйнө жүзүнө уят болуп атабыз койкуй. 2 жаштагы баланы зордуктап, атасын өлтүрүп, ушинтип, баягы мен башында айткандай маалымат жерден чыкса, бүт дүйнөгө дүңдөй түшөт да. Азыр шпиондун деле кереги жок. Анан ошон үчүн мондай бир намыс деген болуш керек биздин элде, эркектерде, аялдарда деле кичине көтөрүмдүү болуш керек. Бирок мындай көтөрүмдүү эмес, чыдап туруп өлтүрүп салса дагы эми саксайган эмне дейт, эптеп абышкан болсо деле чыдап жүрө берген, чыдагандын дагы бир чеги болот. Мына чыдап жүрүп атып туруп, бизде бир Аламүдүн сотунда сот жүрүп атат. Азыр үй бүлөлүк зордук кылмышка алып бардык, билбейм, азыр истязание деген эмени коюш керек да. Жөн эле балдары баягында айтат бирөө, мен юрист болуп туруп анан кийин милиция болом. Анан эмне десе, милиция болсом атамды каматам деп.
Чоң рахмат, биздин азыр берилген минутабыз аягына келип жетти. Биринчиден сиздин ушундай алтын убактыңызды бөлүп, маегиңизди бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин студияда Сезимкирсиздик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова өзүнүн маегин берди. Борборук телеканалдан алыстаңыздар.